Фрунзе 374 бул имараттын кызматкерлери Кыргызстандагы бардык нерсени эсептегенди жакшы көрөт. Жок, бул коопсуздук кызматы эмес, бул Кыргыз Республикасынын улуттук статистикалык комитети. Мисалы 2005-жылы Кадамжайда 2693 жылкы болгон экен. Мына ушундай кызыктуу маалыматтар, эмне үчүн статистика керек жана анын кандай пайдасы бар жана кимге кереги бар? Мына ушуну биз бүгүн тактамакчыбыз. Эфирде стратегия 2017 теледолбоор, ал против мен Карманбек Кулуев. Бүгүнкү тема статистика. Касымбекович, саламатсызбы? Келиңиз. Баягы сүйлөшкөндөй, неме боюнча, стратегия 2017 теледолбоору. Кандай гана жаңы багыттарды, жаңы стратегияларды койгосун, анын ишке ашырылуусун текшерип туруш үчүн, тесттеп туруш үчүн кандайдыр бир маалыматтарга таяныш керек. Мисалы, 100 коюн болсо 200 коюн болуп калдыбы, же тескерисинче 70 кой болуп кеттиби? Мына ошол маалыматтарды биз каяктан алабыз? Кыргыз Республикасынын улуттук статистикалык комитетинин төрагасынын ордун басары Байысбек Касымбеков бизге мына ушул жаатта азыр маектеш бермекчи. Айтсаңыз, Байысбек агай, мына ушул эл арасында бир тамашага деле айланып калды да, расмий маалыматка караганда паланча иш жүзүндө андан да көбүрөөк дегенчи. Бул кандайдыр бир деңгээлде ушул расмий маалыматка толук кандуу ишенбестиктинби, же болбосо ушул расмий маалыматтын кичине азыраак болушунбу, ушундай бир мындай элдин маанайын көрсөтүп турат десек болот да. Эмне үчүн мындай болуп калды? Бул тамаша каяктан чыгып атат? Сиз туура айттыңыз, ошондой элде пикирлер бар. Анын бардыгы түшүнбөстүктөн келип чыккан нерсе. Анын үстүнө элдер баягы илгерки тоталитардык системада, авторитардык системада иштеп цифралардын баардыгын каалаганында жаздырып көнүп, ошо боюнча план түзүп, ошо боюнча отчет берип жүргөнгө көнүп калышканда, анан ошон үчүн азыр дагы ошондой пикирлер кээ бир жерде айтылып жүрөт. Мисалы, биздин бул жогорку министрликтерде, ведомстволордо дагы бири-биринен кээде ал статистика чениш керек эмес, биздин маалыматтарыбыз так деген кээ бир ушундай кайчы пикирлер айтылып аткан биз деле угуп жүрөбүз. Мисалы, айыл чарбасында айыл чарба министрлиги отчет берет айталык өкмөткө. Алар өздөрүнүн цифрасын берет. Биз расмий статистика өзүбүздүн цифраны беребиз. Бул жерден айырмачылык болушу мүмкүн. Бирок эмне үчүн айырмачылык болот? Айыл чарба министрлиги отчеттуулукту ар бир каалаган күнү ала берет, ар бир айдын башына ала берет, ала алганда телефон аркылуу алат, өздөрүнүн кызматкерлери аркылуу алат. Биз статистикада андай кылбайбыз. Статистиканын өзүнүн эл аралык эрежелери бар, өзүнүн эл аралык стандарты бар. Бизге ар бир цифрага айыл өкмөтү жооп берет. Айыл өкмөтүнүн аппаратындагы иштегендер аны атайлап эсептеп, аны расмий түрдө печатын базып, күбөлөндүрүп, анан берет бизге ар бир айда. Ошондуктан биздин маалыматыбыз так, жана биз эч качан андай баягы кошуп жазууга, жөн эле асмандан алып, потолоктон алып жазып койгонго эч качан жол бербейбиз. Буга статистика эч качан жол бербейт. Айрыкча акыркы эгемендүүлүктү алгандан кийинки статистика так статистика деп мен ишендире аламын. Демек, мен туура түшүнсөм, Советтер Союзунда баягы план келгенде 100 койдон баягы 120 неме алат дегенде, ошондой кичине кошуп мындай ошондой практика болушу мүмкүн болчу Советтер Союзунда. Мүмкүн болчу. Ал эми Советтер Союзу бузгандан кийин эгемендүүлүк кезинде андай зарылдык жок деп атасыз. Демек, так деп атасыз. Бирок ошону айтсаңыз, ошондо сиздер берген маалымат бул эң кеминде ушундай маалымат дегенби, же орточо ушундай маалымат дегенби, же максимум ушундай маалымат дегенби, же таптак дегенби? Бизде так маалымат. Так маалымат. Мисалы, айыл жериндеги цифраларды такташ үчүн эл аралык стандарт боюнча 10 жылына бир жолу айыл чарба каттоосу деген өтүп турат. Ошону база кылып алып, анан ар жылга мал санак жүрөт, жылына бир жолу. Бул өкмөттүн программасына ылайык, өкмөттүн атайын буйругу менен жасала турган иш. Так эсептелген мал
канчасы канча мал туулду, канча мал өлдү, канчасы союлду, канчага көбөйдү деген так маалымат бар. Мына ушундай эле так маалымат 10 жылда бир калк каттоо деген жүрөт. Башка КМШ өлкөлөрүндөгү мурдагы союздук республикалардын ичинен биздин Кыргызстан мал каттоону дагы, айыл чарба каттоосун дагы жана калк каттоону дагы өз учурунда абдан так жана жакшы цифралар менен өткөрдүк. Мына өзүңүз күбө болдуңуз. Өткөн жылы 25 ноябрдан 26 ноябрга караган түнү 6 миллиончу гражданинди так аныктап бердик. Муну эмне үчүн биз так аныктап бердик? Анткени мындан 2009 жылы эл каттоо болгон, билесиз. Абдан жакшы болгон. Эл каттоо жана турак жайын каттоо деген атайын каттоо жүргөн. Экинчи жолу эгемендикти алгандан кийин. Мына ошол калк каттоодон кийин 9 жылдан кийин канча адам төрөлдү эсептейбиз, канча адам каза болду эсептейбиз, канчасы сыртка чыгып кетти эсептейбиз, канчасы сырттан келди эсептейбиз. Мына ошолорду алып отуруп, күнүгө канча төрөлөт, күнүгө канча каза болот, кандай миграция болуп атат, буну ички жана тышкы миграцияларды ошолорду эсептеп, болжол менен 25 ноябрда биздин Кыргызстандын 6 миллиончу атуулу төрөлөт деп айттык эле. Ошол суткада өзүңүздөр билдиңиздер, сиздердин КТР аны абдан жакшы чагылдырды. Биз убактысын так аныктап коюп, ошону жашыруун жерге койдурганбыз атайын комиссия менен. Ошонун убактысын биздин төрага алып чыгып көрсөттү. Ошол биз айткан сутканын ичинде 122 бала төрөлүп, ичинен жанагы түштүктөгү кызга туура келбеди маалыматында. Ошол 6 миллиончу бала тап-так именно номер 6 миллиончу деп атасызбы? Анткени мага мындай сезилди, мурдагысы түндүктөн болуп, эми бунусу түштүгүндө кичине саясий оюн болду, мындай. Эми мынтип жымсалдап, эми ушу 6 миллионунчулардын бирөөсү ушул деген эле сезилген да магачы. Сиз таптак 6 миллиончу деп атасыз да? Ушунчалык мүмкүнбү? Ушунчалык мынтип ар бир нечейин, секундасына чейин так неме кылып берген статкомдо. 5 миллиончу атуу төрөлгөндө дагы мен ушул статистикада иштегем. Мен андагы учурду абдан жакшы билемин. Ал убакта Аскар Акаевдин убагы болчу. Кантип каерден сүйүнчүлөгөнүн жакшы көз алдын элестеп турат. Мен ушул комиссияда мүчө болдум. Азыркыда дагы, мурдагысында да мүчө болчумун. Азыркыда таптак саат эмес, минутасына, секундасына чейин төрөлгөнүнө биз улуттук статистика комитети кепилдик бере алабыз. Так аныкталды деп. Эч кандай түндүк түштүк, аял эркек кыз, орус кыргыз деген болгон жок. Кудай таалам ошол наристеге буйруган экен, ошол наристе 6 миллиончу болуп чыга келди. Анда эгер биз ушунчалык таптак маалыматтарга ээ болсок, таптак айтып бере алсак, эмне үчүн эл дагы эле ишенбей атат? Эми бир 23 жыл өтпөдү Советтер Союзу курагандан бери. Эл кээде мисалы ошол эле статистиканы карап, эми чыгып атат да мисалы Бишкекте 1 миллионго жетпеген расмий документтер боюнча. Анан элдер карап ишенбей атат да. Миллиондон ашык болуш керек эле, бул жакта азыраак го деп кээ бир. Ушундай мындай ишенбестик дагы эле бар дейм. Анда ал каяктан эгер бир ушунчалык таптак айтып берсе? Эми ал ишенбестикти билбейм. Биз акыркы 2 жылдын ичинде атайын пресс борбор уюштуруп, ар бир айдагы жыйылган, топтолгон маалыматтардын бардыгын пресс конференция берип аныктап атабыз. Суроолор болсо жооп берип атабыз, методикаларды көрсөтүп атабыз, методологияны көрсөтүп атабыз. Биз мурдагыдай эле жөн эле бир цифраларды алып жазып койгон эмес, бул эл аралык стандартка туура келген жаңы методологиялар менен иштеп атканыбызды эл аралык уюмдар дагы мына жакында эле бизден бир топ адистер төрага менен чогуу буунун алдында өткөн 47 сессияга катышып келди. Ал жерде бүткүл дүйнөдөгү статистиктер менен экономисттердин бардыгы чогулуп, ошол жаңы статистиканын өнүктүрүүнүн жаңы багытын аныктап, жаңы багытына кандай салымдарды кошуш керек деген жерде дагы биздин Кыргызстандан барган өкүлдөр сүйлөп, биздин кыргызстандык статистиканын абдан так экенин жана ошонун абройлуу экенин дүйнөдө алар баса белгилешкенин биз уктук. Мурун мисалы ошол эле баягы статистикалык комитет канча чөнтөк телефон бар эсептебейт эле дейм, жок болчу да ненсечи. Азыр эми мүмкүн бир чоң кажети бар. Канча телефон бар, канча элдердин канчасында ошо мүмкүнчүлүгү бар дегендейчи. Ушу жаңы нерселер келгенде аларды кантип эсептейсиз?
Бизде эми биз баардыгы мынтип көрүп турган компьютер жок. Же компьютерлорубуз күчтүүбү, же бирөө көрөбү, же ГКН бунун балдары аңдыбайынан айтып турушабы? Кантип эсептейбиз? Bizde rasmi statistikada ар жерде биздин респонденттер болот. Мисалы, siz айтып аткан компьютерлер, siz айтып аткан чөнтөк телефондордун бул Кыргызстанга канчасы келип түшүп атат, канчасы сатыкка коюлду, канчасы сатылды деген дагы информация келип түшөт да бизге. Биз ошолордун негизинде ошолорду тактайбыз. Мисалы, азыр мурда мына базардагы бааларды айталык да. Базардагы бааларды барып, ар бири канча экен деп аны кагазга жазып, бир 10-15 эме, бир эле мисалы үчүн Ош базарында 10-15 интервьюер барып, ошону жазып келип кагаздан кагазга көчүрүп түшүрчү да. Азыр андай жок. Азыр капи технология деген бар, смартфондун жардамы менен эле ошол базардын ичинде жүрүп эле ошол бааларды жана көрүнүп турат да. Бааларды айтып, ошо эме боюнча смартфон менен эле түп-түз биздин башкы эсептөөчү борбордун серверине келип түшүп калат. Биз ошентип ыкчам маалыматтардын негизинде тез ошондой маалыматтарды таркатып жана так маалыматтарды таркатканга аракет кылабыз. Бул да болсо эл аралык уюмдардын бизге берген жардамы, бизге берген жаңы методологиясынын негизинде ушундай эсептерди жүргүзөбүз. Же болбосо айыл чарбасында болгон мурда бир 22-23 бир отчетулук деген болчу эле. Айыл чарбасында мисалы жери бар, малы бар, айдоосу бар, эмне эгет, кайсыл өрөндө эмне эккенин бардыгын биз жанагы айыл чарба министрлиги аркылуу жерлердеги биздин статистикалык бөлүмдөрүбүз аркылуу чогултчубуз да. Биз ошондо 22 отчетту өзүңүз элестетип көрүңүз, кандай гана кыйынчылыктар менен ошонун баары туурабы, туура эмеспи, анын биз өзүбүз кээде сомневаться этип мындай калчубуз да. Азыр андай жок. Азыр ошол отчеттуулуктун баардыгын онлайн режимде, офлайн режиминде бир эле мезгилде толтурулуп, бир эле мезгилде бир эл аралык донорлордун эсебинен жаңы программа иштеп чыгып, аларды бир эле моментте областтарга түшпөстөн алар жерлерден түп-түз биздин башкы эсептөөчү борбордун серверине келип түшүп, биз ушул жерден эле ошол маалыматтарды таптап ала коебуз. Булар канчалык так экенин, канчалык ынандуу экенин биздин жерлерден алып келген цифралар жана бу жерден биз мурдагыларга салыштырып эле туура жок, туура эмес экенин баарын аныктап, эгер туура эмес болсо кайра жөнөтөбүз, ошол эле компьютер менен. Арасынан 5-6 мүнөт өтпөй эле биз кайрадан тактап маалыматтарды бере алабыз так эле. Мына ушул карасаң, ушу маалыматтарды жыйноодо көмүскө экономика канчалык деңгээлде ошо статистикалык данныйлардын жыйынтыгын бурмала бериши мүмкүн. Анткени мисалы ошол эле баягы Дордой боюнча мисал алсак, мындай тамаша бар болчу. Кытайдан Кыргызстанга 6 миллион көйнөк келип, Кыргызстандан дагы чыкпайт экен документтерге караганда. Демек Кыргызстанда ар бир күн сайын бир бирден көйнөк алат экен дегендей. Үч жүзүндө аны биздин ошол эле чиновниктер алып, бирок документтерден өткөрбөй эле кайра Казакстан, Өзбекстанга алып кетип калышат, мисалычы. Ошо көмүскө экономикага кетип калганда, биздин жарандарды мисалы анча малдуу болот, регистрация кылышпайт анысын. Мындай документтер жогору жүрө берет, мисалычы. Ошол эске алынбаган, эсептелбеген көмүскө экономикалар ошолор канчалык деңгээлде айырмаланышы мүмкүн? Көмүскө экономика туура айтасыз, бар андай көмүскө экономика. Биз эми ошол көмүскө экономиканы чыгарыш үчүн жерлерде жана мисал үчүн малдын башын аныктап атпайбызбы? Жылга декабрь айында атайын короолорго кирип аныктап жергиликтүү өзүн өзү башкаруунун өкүлдөрү менен, жергиликтүү ошол тургундар менен кошо биздин статистиктер барып мал санакты өткөрөт. Мал санакты бир эле биздин статистиктер өткөрбөйт, аны комиссия түрүндө айыл чарба министрлигинин кызматкерлери, ветеринардык кызматкерлер катышуусу менен ошо малдын башын аныктайт. Бизде сиз айткандай көмүскө экономикада дагы бир топ маалыматтар бар. Мисалы, малымды баарын так жазып койсом, эртең ага налог төлөшүм керек. Биз ага дагы бир кандайдыр төлөмдөрдү төлөп калабыз деген. Бирок ошонун баардыгын туура түшүндүрүп, туура эсеп кысап жүргүзгөндөн кийин алардын эл өзү эле
чыгара бере турган болуш керек да. Мындай суроода карасаңыз, статистика кимге кереги бар? Анткени мисалы мына министрлер статистикалык отчетторду айтышат. Паланча кылып катырып атабыз, уруп атабыз депчи мисалычы. Ал эми карапайым элге, мисалы бир алайкыда отурган бир Ерлан деген бир немеге кандай кереги бар ушу статистиканы? Эмне жардам этет ага? Статистиканы жөн эле бир статистика бул цифрларды эле чогултуп, анан ошол цифрларга эле көп аны өркүндөтпөй, өрчүтпөй эле цифрларды эле берип коюш бул максат эмес. Ошол цифрларды экономикага сүйлөтүп, ошол цифрларды тиешелүү мекемелерге, өкмөткө берип, ошонун негизинде күндөлүк жерлердеги социалдык, экономикалык негиздерди аныктап, ошонун негизинде туура чечим кабыл алып, туура өлкөнүн экономикасын өнүктүргөнгө таасир этtirишибиз керек. Эгерде ошол туура багыт менен туура экономиканы өнүктүрсөк, ошол сиз айтып аткан Ерланыңызга дагы, ошол алайлыктарга дагы, чаткалдыктарга дагы экономика абдан чоң таасир берет. Эгер ушул статистикалык маалыматтарды биздин ошол бийлик, өкмөт туура пайдаланып, элдердин ошо кызыкчылыгына тиешелүү саясатты жүргүзсө, ишке ашырса, ошонун өзүрүн элдер көрөт. Эгер статистикалык маалыматтар туура эмес болсо, анда ошол өкмөт туура иш аракеттерди жүргүзө албай калышы мүмкүн. Канчалык деңгээлде бизде ушул статистикалык маалыматтар аткаруу бутагынан көз карандысыз? Анткени мисалы ошол эле сөз бар да, мисалы эгер Бишкекте биз 1 миллиондон ашык, мисалы 1 миллион 200 миң киши бар дегенди мойнубузга алсак, анда биз дагы 14 мектеп курушубуз керек, дагы бала бакча курушубуз керек, дагы больница курушубуз керек. Бизде ага акча жок, ошон үчүн азыраак эле кылып жазгыла деп мындай мэрия мисалы бир кызыктар болушу мүмкүн да. Алар сиздерге кандайдыр бир мынтип басым кылалабы же басым болбосо мындай бир келип чайпай алып келип эми азыраак эле кылгылачы, алардын баарын эсептебей эле койгулачы, биз кыйналып калабыз деп мындай канчалык деңгээлде сиз көз карандысыз болосуздар? Бул улуттук статистика комитети 94-жылдан бери атайын президенттин указы менен эч кимге көз карандысыздыкты алган. Кыргыз Республикасы кандай эгемен болсо, статистика дагы өзүнчө эгемен. Эч кимге баш ийбейт. Түздөн түз президенттин алдындагы ушул маалыматтарды таркатуучу тутум болуп эсептелет. Мындай эгер президенттик аппарат өзгөртө алабы? Президенттер мисалы мынтип кап десе ошо элдер байыраак жашап атат деген статистика керек эле деп сиздерге мынтип жок, анталбайт. Анткени өзүңүздөргө белгилүү, бизге мына мен иштеп атканыма 17-18 жыл болду. Бир дагы албетте кээде аракеттер областтардан болгон, губернаторлордон, мэр жактан сиз айткандай болгон, бирок бирөөнүн дагы биз андай эмеге кылган жокпуз. Бизде кандай өзүбүздүн эрежебиз бар, өзүбүздүн мыйзамыбыз бар, мыйзам, статистика жөнүндө мыйзам. Биз ошонун негизинде гана аракеттенебиз, ошонун негизинде гана маалымат беребиз деп биз алардын пикирлерин четке кагабыз. Биздин бул оюбузду, биздин бул ишибизди Алмазбек Чаршенович Атамбаев абдан колдойт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушуну менен биздин бүгүнкү программанын соңуна чыгат. Өзүңөрдү билгендей эле, кандай гана стратегия болбосун, кандай гана максаттар болбосун, алардын канчалык деңгээлде биз ага жетиштик, же ошого жакындап баратабызбы, же жете албай атабызбы, бунун баарын көрүп туруш үчүн бизге албетте сандар керек, цифрлар керек дегендей, бул статистика керек. Бул статистика колдон келишинче тагыраак болгонго мына бул жактан улуттук статистикалык комитет дагы болгон аракетин жасайт. Бирок сиздер дагы жөн отурбастан текшерип, карап, эгер бир нерсеси туура эмес болсо, аны оңдоп, сайтына кирип, кеңсесине келип айтып туруңуздар. Эң негизги максат албетте бул статистика жөн гана өкмөт үчүн эмес, же жогорку кеңеш үчүн эмес, же улуттук статистикалык комитет үчүн гана эмес, бардыгыбыз үчүн. Ошол эле Алайкунун төрүндө отурган Ерландан баштап бул жактагы ак үйдө отурган президентке чейин бардыгына бирдей кызмат кылыш керек. Урматтуу кесиптештер, сиздерди алдыңыздарда келе жаткан улуу кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Өмүрүңүздөр узун болуп, ден соолуктуу болуп, үй бүлөңүздөр менен бакубат жашоодо аман эсен болуңуздар, майрамыңыздар менен. Мына ушундай жаатта биз программабыздын соңуна чыгармакчыбыз. Сиздерден болгон мен Карманбек Кулуев. Бул стратегия 2017 теледолбоору болду. Саламаттаңыздар.